деп атпайсың? Сен мага акылдуу болуп, ыржаңдабай, мындай өзүңө өзүң суроо берчи, ушул адамдарды жамандап жазып атканыңда өзүңө өзүң суроо берсең, мен кандай адаммын деп, анан бирөөнү жамандасаң болот. Сен деле акчанын кулусуң да, бирөөлөр сага айлык төлөйт, анан сен аны жамандап жазып атасың. Ошол арам болот да, туурабы? Бирөөнүн билип билбей эле сен жамандап акча жеп атпайсыңбы? Ошону ушактап, мындайча айтканда ушакчы катын болуп атасың да. Бирөөнү ушактап, жашооңу курсагың тойгузуп жашап атасың да. Өзүң эле аларга мейли эми ак үйдө иштегендердин баары жаман болсун, бирөөлөрдүн акысын жеп жашасын, мейли, ошондой болсун. А сенчи, сен бирөөнү ушактап, акча таап тиригилик кылып атпайсыңбы? Же ак эмгек пешене териң менен тиригилик кылып атасыңбы? Көрүнгөндү ушактап жазасың, билип билбей жаза бересиң, ошону ушактап чыгасың. Анан ошого бирөө сага азыраак